Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 10 ноябрдан 11 ноябрга караган түнү Ысык-Көл облусуна караштуу Каракол шаарында кар жаады. Бул тууралуу шаардын четинде жайгашкан жашоочулар Гавари ТВге күбө билдирип, WhatsApp каналы аркылуу шаардан тартылган сүрөттөрдү жиберди. Маалыматка ылайык, кардын калыңдыгы жарым метрге жеткен. Облустар ортосунда жолдордун айрым жерлерине кар түшүп, учурда жол тайгак болуп жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстандын кабарчысына транспорт жана жолдор министрлигинен билдиришти. Кыргызстандагы 28 ашуунун ичинен кар Ала Бел, Төө ашуу, Чоң ашуу жана Сөөгү ашууларына түштү. Акыркы 2 ашууда кардын калыңдыгы 40 сантиметрге жетти. Калган ашуулардын айрымдарында күн ачык болсо, айрымдарында ала булут каптап турат. Облустарды бириктирген жолдордо автоунаа тыгыны жок. Болгону кечээ Ала Белде жүк ташуучу унаа токтоп калып, саат 18:00дөн 20:00га чейин жол кыймылына тоскоолдуктарды жаратты деп айтылат билдирүүдө. Министрликтен кошумчалашкандай, учурда жолго кум чачылып жатат. Бүгүн футбол боюнча Жапониянын курамасынын айрым футболчулары Дубайдан Манас аэропортуна учуп келди. Команда толук 12 ноябрда келишет. 14 ноябрда алар 2022 дүйнө чемпионаты жана 2023 Азия кубогу мелдешине тандоо турунун алкагында Кыргызстандын улуттук курамасы менен беттешет. Жапония бүгүн Дордой спорттук комплексинде Кыргызстандагы биринчи машыгуусун башташат. Бул 2019 жылдын сентябрына салыштырмалуу октябрда көмүрдүн тоннасы 5,7% кымбаттады дегендик. Бул тууралуу 11 ноябрда улуттук статистикалык комитет билдирди. Ноябрдын алгачкы жумасында көмүрдүн тоннасы 162,93 сомго же 3,7% кымбаттаган. Өткөн аптада кара сууда тоннасы 8485 сом, ноокатта 7358 сом жана Баткенде 7140 сом. Ал эми чаекте 2500 сом, нарында 3549 сом жана балыкчыда 3694 сом. Бүгүн 11 ноябрда Бишкектеги Сверлов райондук сотунда Бишкек ЖЭПти жаңылоодо коррупция боюнча соттук отурумланууда. Отурум мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин өтүнмөсү менен башталды. Сурак Өмүрбек Текебаевдин чакырылышын өтүнөм, анткени ал бул документтерди ратификациялоо иштерине активдүү катышкан. Ошондой эле мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин келишинде өтүнөм. Кылмыш жаза ишинин алкагында анын жазган арызында ЖЭП боюнча процесстерге Атамбаевдин буйрук бергендиги жазылган деди ал. Буга судья аталган өтүнмөлөр ишке тиешеси жок болгондуктан аткарылбай тургандыгын айтты. Сотто судья Инара Гилязеттинова төрагалык кылууда. Ноябрь айынын биринчи жумасында мониторингке ылайык Кыргызстанда жогорку жана биринчи сорттуу ундун баасы дагы жогорулаган. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Буга чейин өкмөт 1 жылдын ичинде биринчи сорттуу ундун килограммы 18,4% жогорулаганын билдирген. Un октябрь айында сентябрга салыштырмалуу килограммына 1,47 сомго кымбаттаган болчу. Ал эми 1 жуманын ичинде дагы 40 тыйынга жогорулады деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, ушул тапта жогорку сорттуу буудай уну Бишкек шаарында 39 сомго, Ош шаарында 51 сомго, Ноокатта 50 сомго, балыкчыда 45 сомго, чаекте 36 сомго, Токтогулда 37 сомго, ал эми Баткенде 39 сомго бааланып жатат. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Сайма итинин өлтүрүлгөнү кабарланды. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү маалымат кызматтары кабар таратышты. Окуя 10 ноябрь кечке маал Стамбул шаарынын Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде болгон. Анда Айеркен Сайма итини белгисиз адам атып кеткен. Ооруканага жеткизилген Сайма ити алган жаракатынан каза тапкан. Белгилей кетсек, Айеркен Сайма ити Кыргызстанда дагы иш жүргүзгөн уйгур ишкерлеринен. Анын ысымы Азаттын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи иликтөөсүндө ат аталган. Анда Айеркен Сайма итинин Матраимовдор менен байланышы айтылып, Исмаил Ата фондуна акча которгону белгиленген. Стамбул шаардык прокуратурасы Айеркен Сайма итиге куралдуу кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоп, окуя болгон жерде изилдөө жүргүзүлүүдө. 2019 жылдын январь-август аралыгында сүт азыгы ушунча суммага экспорт болсо, былтыркы жылга салыштырмалуу 28,3% сом менен көбөйгөн. Бул тууралуу 11 ноябрда Айыл чарба министрлиги билдирди. Азык-түлүк жана кайра иштетүү өнөр жайынын продукцияларынын 4 миллиард 942,8 миллион сомго же 71,3 миллион долларга экспорттолгон. Бирок бул 2017 жылга салыштырмалуу экспорт 23,5% төмөндөгөн.
Чүйдүн Кой Таш айылындагы номер 73809 аскердик бөлүктө кызмат кылган офицер асынып алды. Бул маалыматты Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева ырастады. Анын маалыматына караганда, окуя бүгүн 10 ноябрда Кой Ташта кызматкерлер жашаган аскер шаарчасында болгон. Офицер майор болчу. Бүгүн эртең менен ал өзү жашаган кызматтык үйдөн денесин тапты. Учурда бул ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Андан тышкары биз да өзүбүз иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз, деди Жарашев. 4-5 ноябрь күндөрү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3-түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан 2 жоокер каза болгон. Расмий маалымат боюнча алардын жүрөгү кармап калган. Темирлан Султанбеков деген бар. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү акыркы убакта Атамбаевга жакын адам болуп көрүнүп, Жээнбековдорго каршы сөз сүйлөй калып жүрөт. Бул ирет дагы өзгөчөлөнөйүн деген байтор эми Асылбек Жээнбековду каматам деп олугуп калыптыр. Ал бул тууралуу Фейсбукта жеке баракчасына жазып чыккан. Анда ал башкы прокуратурага Асылбек Жээнбековго карата кылмыш ишин козгоо боюнча арыз жазганына 20 күн болгонун жазган. Ошондой эле ал президентке да кайрылганына 18 күн болгонун билдирген. Айтымында президенттин аппараты 3 күндө жооп беребиз деп дагы деле жооп бербей жатыптыр. Президенттик аппараттан 3 күндүн ичинде кат жүзүндө жооп ала турганымды билдиришкен. Ушул күнгө чейин эч жооп келе элек. Мен эртең юристтер менен кеңешем, эгер башкы прокуратура менен президенттин аппараты жарандардын кайрылууларын кароо жараянын бузуп жатышканы тууралуу божомолдорум туура болуп чыкса, анда мыйзам бузуп жаткан үчүн башкы прокуратура менен президенттин аппаратын сотко берем, деп жазган Темирлан Султанбеков. Ошондой эле ал Жээнбековдор Кыргызстанда саясатка таасир эте албай калгыча Асылбек Жээнбековду каматканга аракет кыларын, андан кийин арызын алып, ал иштерге аралашпай турганын да кошумчалаган. Укук коргоочу Качкынбек Булатов учурдагы каралардын кадамын айтып, Мадина базарында жеке ишкерди мисал кылып, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Ашырбаевдин өмүрүндө бандиттер кол салганына кабатырланганын билдирди. Булатов өлкөдө каралардын кадамы барган сайын өлкөдө күчөп жаткандыгын айтып, Назар Ньюс KG'ге пикирин билдирди. Жакында Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков коргоо кеңешинин жыйынында токен өндүрүшүндө орун алган коррупция жана анын уламдан улам күчөп бараткандыгы жөнүндө баса белгилеген. Ооба, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшү үчүн өзгөчө өбүлгө боло турган тышкы инвестициянын тартылуусуна бут тосулуп, мамлекеттик деңгээлдеги кылмышкерлер пайда болуп жаткандыгы айныгыс факт. Президент өз сөзүндө коррупциялык схемалардан улам инвесторлордун ишмердүүлүгү колдоо таппай, аларга материалдык, моралдык жактан да зыян келтирилип, потенциалдуу инвесторлор өлкөдөн чыгып кетип жатышканын өкүнүч менен айтты. Жээнбеков күч органдарын катуусундады. Акча каражаттарын биздин өлкөнүн экономикасына тобокелдик менен салган инвесторлорду коргогондун ордуна аларды кордоп, тоноп өлтүрүп, рейдерлик басып алуу фактыларынын орун алышы келечегибизге кыянаттык менен балта чабууга барабар эмеспи? Жакында Мадина базарында жеке ишкерди өлтүрүп кетишсе, анда 2 күн өтпөй Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Ашырбаевдин өмүрүнө бандиттер кол салып, аны өлтүрүүгө аракет кылышкан. Кудайдын амири менен ал жеңил жаракат алып аман калды. Кылмыш топтору эми минтип мамлекеттик кызматкерлерге кол салган, албетте өлкөдөгү коопсуздук маселесинен курч экендигинен кабар берет. Тилекке каршы биздин мамлекетте адамга кол салуу, өлтүрүү өнөкөткө айланган көрүнүш. Буга күч органдарынын айрым өкүлдөрүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп, кылмыштуу убагында ачпай кайра кылмышкерлерге көмөк көргөзүп, жаап жашыруусу кылмыш чөйрөсүндөгүлөрдүн баш көтөрүүсү себеп десек жаңылыштык эмес. Ушундан улам өлкөдө өтө коркунучтуу тенденция түзүлүп калды. Акыркы убакта прокуратура мыйзам чегинен чыгып, өзүлөрү кылмыш иштерине аралашкан фактылар орун алган. Облустук жана жергиликтүү күч органдары жеке кызыкчылыгын көздөгөндүгү үчүн кара кече көмүр кенинде кылмыштоона эркиндик берген. Ошондуктан кара алтынга ээ болуш үчүн кылмыш топтору үзгүлтүксүз кармашып, бир далай адамдардын өмүрүнө зыян келтирүүгө жана жок кылууга жеткирген фактылар бар. Албетте милиция, прокуратура алсыз болгондуктан кылмыш топторуна күнү түшүп, мыйзамсыз иштерге жол берилүүдө. Натыйжада көзөмөлдүн жоктугунан ири өлчөмдөгү көмүрлөр уурдалып, укук тартибин коргоочулар менен кылмышка шек табакташ болуп калышканы жалпы калайык калкка маалым. Ачык айтылган уурулук фактыларды жаап жашырып келген үчүн кылмыш топтор мыйзам чегинен чыгып, эми минтип мамлекеттик чиновникке кол салып жатканы кимдин болбосун үрөйүн учурбай койбойт. Албетте мындай кылмыштардын бети ачылбай келген жана ачылбашы толук мүмкүн. Балким дал ошол күч органдарынын колдоосу менен жасалган иш болушу мүмкүн. Болбосо көмүр уурулуктан өлкөгө экономикалык ири зыян келтирилип жаткан кылмыштуу топко эмне үчүн милиция, прокуратура, каржылык полиция, салык инспекциясы коңгуроо кагып сокку урууга аракет кылбайт? Анткени баарынын жеке кызыкчылыктары бар. Кылмыш топтору күч алып, күч органынын көз каранды кылганга кетишти. Күч органын көз каранды кылганга жетишти. Арга жоктон президент тарабынан коюлган талаптарды мыйзам сакчылары аткарабы же айтылган сөз ошол бойдон калабы деп айтууга туура келет экен. Президент өз элин коргой алабы деген суроо дагы туулбай койбойт экен, деди укук коргоочу Качкынбек Булатов.
Чүй облусунун Ысык Ата району боюнча мамлекеттик салык кызматы башкармалыгынын сектор башчысы КНге жана анын кызы АНге карата кылмыш иши тергелип бүтүп, Ысык Ата сотуна жиберилди. Бул тууралуу 11-ноябрда экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын пресс борбору билдирди. Мурда белгилүү болгондой, быйыл 19-июлда ЖН аттуу жеке ишкер аталган кызматка кайрылып, бизнесин тынч алып жүрүү үчүн көптөн бери салыкчылар 200 000 сом талап кылып жатышканы боюнча арыз жазган. Антпесе салыкчылар текшерүүнү токтотпой жүдөтө беришер, атүгүл өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын айтып берген. Натыйжада $1800 алып жаткан жеринен ата кыз КН менен АН кармалган. Атамбаев жөн жерден шорлотуп, камактын шорпосун татып келген Өмүрбек Чиркешевич Чотонов менен чиркелип алып, тамактын жагын айырып жүргөндөй. 30 жылдан бери кыргыз саясатына белчесинен баткан Текебаев камактан чыккан соң Нельсон Манделя Салдавар Далиге айланып, кыргыз саясатынын бүркөк жерлерин ачып, кызуу кандуулук менен кайрадан саясаттын олимпине чыгат деп болжоп келинген. 2015-жылда парламенттик шайлоодо Атамбаевдик бийлик канчалык бут тоспосун өлбөжаным өлбөгөн Мелис Мырзахмат улуттар биримдиги менен биригип жогорку кеңешке келген. 2016-жылга чейин дым унчукпай бийликтин созушуп келген Текебаев президент алмашаарын далысынан сезип, 2016-жылы конституциялык референдумду шылтоолоп Алмазбек Атамбаевга ак ийнек айта баштайт. Ак ийнектин аягы жамандык менен бүттү. 2017-жылдын февралында Орусия президенти Владимир Путин иш сапар менен Бишкекке келген учурда Белизгейттеги калпты таптым деп чет мамлекеттен учуп келаткан Текебаевди эки бүктөп камакка жашырып койушкан. Эми деле жарыялап койсо болмок. Ал кагазды жарыялагандын ордуна Атамбаев президент кезинде саясий рупоруна айланган, азыр оозуна талкан сугуну алгансып унчукпас эстелик айланып бараткан депутат Рыскел Момбековдун үйүндө чучук, карта, деликатес чүйгүн даамдарын жеп эттенип бараткандай. Анан эмне кылат? Анткени 7% тоскоолдуктан араң өткөн ата мекен эми 9%дан кантип өтөт? Грузиядагыдай парламентке өтө турган тоскоолдукту алып салбаса же тоскоолдукту азайтпаса. Азизбек Элдибеков, Назар Ньюс, KG.